Каза намаздар. Каза намаз сиз балагатка жеткенден баштап, мукаллаф болгондон баштап, кайсы бир себептерден улам намазды калтырган болсоңуз, ошол намаздардын казасына кайрадан аткарып беришиңиз талап кылынат. Намаз кандай болуп каза болгон болсо, кайсы намаз каза болгон болсо, ошол намазды ошондой абалда аткарып беришиңиз керек болот. Бул кандай? Мисалга алганда сиз багымдат намазды окуй албай калдыңыз. Багымдат намазыны кандай болсо, 2 рекеттүү да, ошондой кылып гана каза кылып бересиз. 4 рекет кылып же кошумча кылып окубайсыз. Намаздар кантип окулса, ошондой эле окулат. Мисалга алганда, жана айтып кеткендей, багымдат намазы 2 рекет кантип окулат, ошондой эле окулат. Башында ниет кылганда гана каза намаз деп ниет кыласыз, калган баардыгы кодом ошондой. Аллаху акбар деп такбир айтасыз, андан кийин сана окуйсуз, андан кийин аузу билля бисмилlah айтып, Фатиха сүрөсүн окуйсуз, Фатиханы окугандан кийин Замзур окуйсуз, кайрадан Аллаху акбар деп рукуга барасыз, рукуда 3 жолу Субхана раббил азимди айтып, Самиаллаху лиман хамида деп рукудан туруп, кыскасы намазды ушинтип аягына чейин окуйсуз. Болгону ниетте гана каза намазды окугалы деп айтасыз. Эми бир адамдын бир канча көп намаздары боло турган болсо, ал ошол намаздардын баарын окуп бериши талап кылынат. Ага эң жакшы тартиби кантип окуйт? Мен эң акыркы каза болгон намазымды деп ниет кылуусу, ага эң жакшысы ушундай. Анткени сиз эң акыркы каза болгон намазды окусаңыз, ал намаз эсепке алынат дагы кийинки калган намаз болот. Кийинки жолу сиз эң акыркы дешиңиз менен кийинкиси ушинтип ар жакка карап жылы берет. Же болбосо эң биринчи каза кылган десең, эң биринчи каза кылган намаз десеңиз, ал жарактуу эле. Эгерде жана башында айтып кеткендей, эгерде сиздин намазыңыз сапарда жүргөн абалда каза болгон болсо, 4 рекеттүү намаз, 4 рекеттүү фарз намаздар, анда эмне аларды 2 рекеттен кылып каза кылып окуп бересиз. Неге? Анткени сапарга чыккан адам сафарда 4 рекеттүү намаздарды 2 рекет кылып окуйт. Эми ошол сапарда жүрүп кайсы бир себептен улам каза болуп калса, аны казасын 2 рекет кылып окуйсуз, 4 рекет кылып окубайсыз. Ал эми 2 рекет, 3 рекет үйлөп, ошол гана абалда алар касыр болбойт. Ошол себептен башында айттык, кандай абалда каза болгон болсо, ошондой кылып аткарасыз деп. Сапарда жүрүп каза болгон болсо, анда сапардагыдай кылып каза кыласыз.